Assalamu алейкум, YouTube көрүүчүлөр, кандайсыздар? Баарыңыздардын кутман күнүңүздөр менен. Туугандар, мен азыр Талас областындагы Бакай Ата району, Бакай Ата айылына келдим, туугандар. Айнабай Аксакал акебиздин үйүнө келдик, чарбасына. Ушул жердеги Арашан аттуу жана эт багытындагы кочколорду сиздерге азыр чагылдырып көрсөтүп беребиз. Анан туугандар, азыр бул жака партия менен алып чыгып атабыз. Азыр мына биринчи партиясы буларчы. Булар ушундай эле кочколорду туугандар мен YouTube'дан көрүп атам. Негизи асман чапчыган бааларды айтып атат. 100 миң, 150 миң долларлык койлор депчи. Булар ошолордон кем калбаган койлор экен да. Булардын баазын дагы биз азыр сиздерге чагылдырып беребиз, кандай экенчи. Азыр партия кылып алып чыгып көрсөтүп берейик сиздерге кандай экенин. Анда козуларын да анан булардын да сатыла турган козулар тоодо. Аларды өзүнчө чагылдырып көрсөтүп беребиз. Мынакей азыр ушул негизи бул биринчи партиядагы кочколор сатылбайт. Ушул кочколордун козуларын да көрсөтүп беребиз. Козулар сатылат. Анан экинчи, үчүнчү партиядагы кочколор сатыкка чыгат. Биз менен болуңуздар, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Мына сиздерге шашпай ар бирин бирден көрсөтүп берейик. Мына туугандар, азыр буюрса жана кызыл кочколорду көрсөтүп бердик сиздерге. Азыр мына экинчиси ушу кара кочколорду алып чыктык сарайдан. Мынакей. Бул козуга келсек, туугандар, бул ортодогу кочкордун козусу, бул азыркы учурда бул 4 айлык, мынакей. 4 айлык козу экен. Мына ушундай. Бунун жашы азыр 6 тиш болуп калган кочкор. Мынакей 4 айлык козу. Мынакей туугандар, буюрса мына 3-чү партияны алып чыктык. Бул жака азыр мынакей. Бул жакта козулар менен дагы мынакей булар жаштары 2,5 жаш, бул 3,5 жаш. Анан мынакей 10 ай менен 8 ай. Ушундай козулар. Мынакей 10 ай менен 8 айлыктардын бойлорун көрүп атсыздар. Аябай эле чоң болуп калган экен. Мына булар азыр сатыла тургандар. Жана экинчи партиядагылар, анан ушулар сатыкка чыгат. Дагы азыр 4-чү партияны алып чыгабыз. Ошолор да сатыкка чыгат. Биринчи партиядагылар сатылбайт. Анан эң биринчиде турган кочкор бул кой көрөлүк али. Бул ортодогу көргөн, жана экинчи алып чыккан кара да көргөн койду. Ошол экинчиде чыккан биринчи катарда да көргөнбүз. Мынакей ушул ортодогу катарлардагылар көргөндөр. Ошо койго даяр болуп калгандар да булар. Негизи булардын ушундай жолдору бар экен да, койго даярдаш үчүн бир талай эле убакыт керек экен. 2 жыл, 3 жыл ушундай экен да. Анда эмесе биз козуларга кеттик. Козуларды чагылдырып беребиз. Ушулардын козулары тоодогу. Биз менен болуп туруңуздар. Бул жанагы Курманжан Датка киносундагы кичинекей кызды чагылдырган жери бар го, Курманжан Датканын киносунун эң башы. Ушул үңкүрдөн тартылган. Бакай Ата районуна караштуу. Бакай Ата районуна караштуу, Бакай Ата айылына айыл өкмөтүнө караштуу Кара Коюн деген жер. Ушул жерден тартылган. Немени басып койсоңуз? Үчтү.
мынакей буюрса көрүп алдык Курманжан аткан кинонун башталыш ушул жерден тартылган экен. Жакшы. Жакшы, мына чоң таштар. Көрбөгөн жерлерибиз көп экен биздин. Мынакей туугандар, буюрса мынакей тоого келдик. Бул жака мына 1 сааттай жол жүрдүк азырчы. Мынакей ушул тоодо мына козулары, кочкорлордун козуларына жетип келдик. Бул азыр мына кызылдары өзүнчө чагылдырып беребиз, кызылдарын. Анан караларын өзүнчө чагылдырып беребиз. Кимге кандай свет жакса, ошону баалап алсаңыздар болот. Сиздер көрүп тургандай таптаза өңдүү. Мынакей туугандар, алды 3 айлык, арты 4 айлык козулар. Баары бир тегиз. Мынакей. Ушул жана кара, жана кызыл кочкорлордон чыккан козулар. Мынакей. Анан дагы караларын да өзүнчө көрсөтүп беребиз, бир партия кылып. Анан баазын дагы өзүнчө чагылдырып беребиз туугандар. Мынакей буюрса кийинки партия чыкты. Жалаң кара козулар. Бул жана кара кочкордон чыккандар да. Бардыгы мынакей. Бул деле ушундай жана 3 ай, 4 айлыктыр. Бул буюрса келечекте жакшылап жанандай даярдап 1-2-3 жылдан кийин жанандай асыл тукум койлор болуп чыгат. Мыкты арашандар жана выставкадан биринчиликти бербегендер. Негизи ушул асыл тукум эт багытындагы кочколор негизи биздин таласта турбай. Мынакей. Анайры убары болбой, сиздер эч жактан издебей, ушул таластан эле алып калсаңыздар болот экен. Ушундай биздин таза уруктарды. Мына туугандар буюрса бүгүн ушул эт багытындагы асыл тукум мынакей арашан кочкорлорду жана ушул козуларын көрсөтпедик туугандар. Мынакей азыр общий бардыгын чыгардык. Мынакей бардыңыздар, көрдүңүздөр кандай багылганын, анан козуларды. Жакшы, азыр эми баазына келек, буюрса баазын сурайык, токтоп анан дагы толук бир аз маалымат алайык, кожоюн. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Маалымат берип коюңуз. Сөзсүз түрдө. Саламатсыздарбы, көрүүчүлөр, Турар ТВ-сынын көрүүчүлөрү. Биз кыскача маалымат бере турган болсок, жана видеонун башындагы кочкорлордун балдары сатыкка чыгарып атабыз. Bunun жашына токтоло турган болсок, жаштары 3 айдан 4 айга чейинки жаштары. Бааларына токтоло турган болсок, баалары 20 миңден 40 миңге чейин. Эми ар бир кардардын тандоосуна жараша баасы. Бул жерде ургачылары бар, эркектери да бар. Келип өзүңүздөргө жаккан өңдү алып кете берсеңиздер болот. Ал эми ушул арашан койлорун багып келатканыбызга атабыздын эмгеги, Айнабай атабыздын эмгеги, ал киши ушул тармакта эмгектенип келатканына ушул асыл тукум чарбасын түптөп жана чыгарып келатканына быйыл бир 30 жылдын тегереги болуп калды. Ал эми жана буга чейин Турар, сен өзүң суроо берип калдың эле, кочкорлорду кайсыл линиядан, себеби дегенде YouTube'дан көрүп атабыз, баалар асманды чапчып атат деп. Туура баалары болсо азыр $10,000 $200,000 чейин баалар коюлуп атат. Биз жана чоң кочкорлорду чыгардык, 2 жаштык жана 3 жаштык кочкорлорду чыгардык. Алардын баалары дагы сатыкка коюлуп атат. Биринчи видеодогу жанагы 4 баш кочкор сатылбайт, калган кийинки видеодо чыккан кочкорлор сатылат. Алардын баалары 100,000 сомдон. Ал эми 8 айлык козу кочкорлор чыккан, жанында бир экөө. Алардын баасы 50,000ден. Козулардын баасын айттым. Эми кызыгып жанагындай доставка жок болуп калса кээ алып кетет турган доставка. Доставка деле уюштуруп беребиз. Ал жагынан деле маселе болбойт, дегенде бүгүнкү күндө жетиштүү транспорт бар. Сүйлөшсөк болот. Ал эми кардардын канча көлөмдөгү баш алганына жараша болот да. 2-3 баш алса дагы, 10 баш алса дагы жеткизүү
маселеси чечип беребиз. Кыргызстандагы ошол баардык жакшы линиядагы кочкорлордун баардыгы ушул жерде уругу камтылган да. Булардын энелеринде бар, кандары ата жагында бар. Бул козуларда да бар. Эми бул линия десе көбү баягы ошого көбүнчө маани берет. Туура анткени сулуулук, көрк, бою, өңү, түзү жана салмагы ошодон келип чыгат да. Ошон үчүн бул кочкорду дагы алып келип кошууда биз дагы аябай чоң көңүл бурабыз. Биз элдерге жеткиликтүү баа болсун деп коюп атабыз. Баягы элде болсо бизде болгону да. Жанагы кочкорлор негизи выставкадан жеңип жүргөн кочкорлор. Выставкага катышканбыз, ооба. Выставкада да жеңүүчү болгон кочкорлорубуз бар. Бир 2 жаштык кочкорубуз катышкан. Ал дагы выставкада жакшы кийинчиликти алган. Экстерлери боюнча Великан деген кочкорубуз. Энелер азыр жайлоого кеткен да? Ооба, жайлоого кетти. Биз мына 2 күн болду. Козуларын бөлүп алдык. Эми биздин Таласта дагы билбегендер туугандарыбызга, же болбосо жалпы эле кыргыз элине көрүп сиздин каналыңыз аркылуу көрсө, келип кайрылып алып кете берсе болот. Туура, эмес алар башка жактан алып келип убар болбой, ушул жерде турат негизи. Таластык туугандар, ооба, бул жерден келип алса болот. Алар билбей эле башка жактан алып келип атат. Ушундай эле эмелер кымбат баага. Кымбат баага алып келип атканын угуп атабыз. Ушул жерден деле келип алса болот. Эми 20 миңден 40 миңге чейин доступный эле баа го. Анткени ушундай сапаттагы козуларды ушул баада мен ойлойм жакшы эле баа болуш керек. Айтып өткөндөй баардык линия буларды ушул урукка даярдасаңыздар жана чыдамдуулук менен аны ушундай жакшы көбөйтүп, жакшы уруктардан алсаңыздар болот экен. Рахмат сизге анда. Турар. Бул жактын мекен жайын айтып койсоңуз. Бул биздин жайгашкан жерибиз Талас областы Бакай Ата району Бакай Ата айылы да жайгашканбыз. Бизге байланыш телефондорубузду калтырабыз. Байланышка чыкса, биз аркылуу байланышып, анан келсек болот. Жакшы, сизге да ишиңизге ийгилик. Рахмат, сиздин да ишиңизге ийгилик. Алла разы болсун, ушунчалык мээнет кылып турсуздар. Жакшы, рахмат. Анда рахмат сиздерге да. Телефон номериңизди экранга калтырып койдум, ошого байланышып алуучулар да кызыккандар келе берет, Сизге байланышат. Макул. Ошол момунтун бир туугандар, менин көрүүчүлөрүм, мынакей жакшы буюрса Таластагы мынакей ушундай арашан койлорду сурасыңыздар эле кибириңиздерчи, Таласта барып өзү тартып берчи деп. Мына ошо кени ушул жакта экен, буюрса мына көрүп алдыңыздар. Ошо сиздер менен болгон Турар ТВ дагы көрүшкөнчө.